Assalamu alaikum мекендештер, сиздер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүнкү чыгарылышта Москванын велопарковкалары, велосипедтерин кантип колдонсо болот, канча сом төлөйсүздөр, ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кеттик. Мына мекендештер, өзүңүздөр көрүп аткандай, бул велосипедти аябай көп адамдар эле колдонуп экен. Биз уже бир велосипед алдык. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы давно пользуетесь этим транспортом? Первый раз, 15 минут назад. Как удобно это? Удобно, да. Очень удобно, да? Мне понравилось, хорошо едет. Единственное, что точек не так много, мне дальше надо, как бы приходится сдавать его. На полчаса бесплатно, да? Спасибо вам, удачи вам, пожалуйста, в жизни личной. Спасибо большое. Мына мекендештер, ушундай велосипед бул. Аябай жакшы транспорттик. Мен уже велосипед алдым, убактым кетип атат, азыр кетебиз, дальше тартабыз. Мына мындай жөлөп койчу жери бар экен. Эрин кичирейтен чоңойтсоңор болот. Тормоздары жакшы иштейт экен, бүт баары сонун пока, все классно. Мен азыр сиздер менен биякта картада көрсөтүп атат, велопарковкадагы христианский заставада бар деп. Мына ошо христианский заставага барам азыр сиздер менен. Жана андан дагы чыгып алып, биз эмеге барабыз. Бисмилля. Велосипед тебүүнүн бул, правиласы биякта Москвада. Мындай мен өтүп аткан пешеходдордон негизи жетелеп өтүш керек да. Мен пешеходдон жашыл күйгөндө өткөнү жетиштиго дейм жетелеп эле коелу. Мына мекендештер, каратабыз, сонун, кызыктуу, жакшы экен. Bunun 1 minutu жарым сааттын ичинде алып барып ордуна коюш керек экен, жобосо барып жарым саатта ошо башка парковкага барып велосипедти коюп, анан кайра кеп кетиш керек экен да. Ошондой экен мындай өзүнүн правиласы. Эгерде жарым сааттан өтүп кетсе, анда кошумча акча төлөйт экен. Баары эле мени карап атат биякта, жалдап. Бул эми өзүнүн тартып эле убактылуу болуп кетип атат деп. Мына мекендештер, бул велосипедтин жакшы жери бир күнгө 150 сом экен. Жок, каждый жарым саат сайын алмаштырып туруш керек экен. Барып жана айтып кеткендей барып коюп местосуна кайра башка парковкага деле жара берет. Биякта бир приложениеда информация бар экен. Эгерде сиздерге бул велосипед кызык болсо, азыр сонун кетип атасың өзүңүздөр көргөндөй. Өзүнчө машинада карагандай сонун тартыштары, ой, сөз жок. Скорость классный экен мекендештер, классный. Ошо биз азыр негизи жол эрежесин бузуп атабыз. ГПС-теринде кудай сактасын. 500 сом 1000 сом ашыкча төлөгөндөй алжак. Мына светофордон өтүп кетип бартабыз. Кое тургай. Жакшы өтүп кеттик. Жай сонун мындай айландырган атсаны. Бул ден соолукка да пайдалуу аябай. Мына биз христианский заставада парковка бар, ошака келип коебуз бары. Кайра дальше Таганскийде парковка бар. Таганский ошондуп кыдырабыз мекендештер, кыдырабыз. Бул сезонго, целый сезонго ошондо 4 айга 1200 рубль, 1200. Жакшы болуп атпайбы? Эгерде 45 минуттасын алам десе, үстүнө 300 рубль кошот келет. 45 минут алып 45 минут алып. Аябай сонун болуп атпайбы мекендештер бул? Анан бир айга бар экен 600 рубль, анан бир күн бар экен 150 рубль. Мен обязательно алам муну. Кудай буйруса. Былтыр дагы албай алгам, бирок регистрация болуп койгон, былтыр алам деп. Обязательно алам. Мына мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле парковкага келдим, токтоттум, баары супер, баары сонун. Буларды айттым, кичине чоңойот экен деп. Ар бир мындай эмедей карта бар экен. Мына биз азыр мына могул жерден келдик христианский заставага. Христианский заставадан азыр биз Таганскийге барабыз, Таганскийге. Кеттик кайра биз. Жанагыдай эле СМС менен келген кодту биякта мына жерге айтып эле кетебиз. Бияктан иш айтып эле түшүнөсө, любой велосипед ала беребиз азыр. Любой силерге жакканын, мага жакканын тандап көрүп, оттаттайт депчи. Погнали. Бул курьер болуп да иштеген мекендештерибизге өтө ыңгайлуу да жол. Эмнеге дегенде себеп метродон чыкканда көп эле жерлерде бар ушундай велосипедтер. Аласыздар прокатка. Теп барып, заказыңыздарды таштап, кайра теп, ордуна келип, коюп, метрого кирип кетесиз. Мына достор, жолдон мекендештерибизге дагы айтып берейин. Жакшы, кандай экен өзүнүн баары тартышы, руль, тормоз, скорость да ылдам моторлап экен, аябай сонун экен да. Бакыт деген досум бар, биякта болуп иштейт. Ошо досум экөөбүз кеттебиз. Экөөбүз 2 велосипед алып Дордойго барып, Дордойдон Туңгучка барып, көп жерде айланабыз, кечке бирок биздики эле кымбат болуп кеткен да. Суткасына ошол күнгө, короче, 700 сомдон 1,5 миң сом төлөп калганбыз. Биякта гаишниктерге жолуктум. Жолуп интервью алайын дедим, алардан дагы болбой койду, специально отдел барган, жаап дешип эле. Правила, ошол правиласын сурасам, специальный велодорожкалар менен жүргүлө дейт, анан ал велодорожкалар бардык жерде жок. Десе мен алейка менен мына акын жолдун чекеси менен жүрөбү, эч ким утпайт. Самый главный правиласы бул пешеходный переходдон жетелеп өтүш керек дейт велосипедте. Мен айтып кетпедим ошондой. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Видео менен мен сиздерге толук түшүндүрүп бере алган жокмун. Андыктан сиздер Play Marketке кирип Velobike деген приложение бар экен, ошону качать этип, ошол жерден баарын окуп, түшүнүп, өзүңүздөрдүн мындай оюңуздар менен, кыскасы өзүңүздөр түшүнүүңүздөр менен түшүнүп алсаңыздар жакшы. Ал жакта бүт баары жөнөкөй жазылган. Колдонуунун шарты оңой экен, мен өзүм көрдүм, сиздерге пример кылып. Бул биринчи бул вело кызматты колдонуу үчүн биринчи сиздер изучать этип алыңыздар, изилдеп, карап, мындай эмне каяктан каяктакка барсаңар болот, өзүңөргө ыңгайлуу жагын издеңиздер. Айта кетчү нерсе мекендештер, мен видеодо көп мактап коюп турмун аябай велосипедти, бирок ал менин эч кандай кызматым эмес. Мен же болбосо ал велосипедтерди рекламалаган жокмун. Бул сиздерге гана ыңгайлуу болсун деп, жана сиздер үчүн гана кызмат кылып атам. Алдыңыздарда Осмонакунов Адилет болду. Дагы бир жолу эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.